Жашыл аймак үчүн деген жаш өспүрүмдөр ар бир макетти кылдаттык менен жасап чыгышты. Бардык өспүрүмдөрдүн жасаган иши көргөндөрдү кызыктырды. Өздөрүнүн аймагын кыялында өнүккөн жашыл аймак катары элестеткен окуучулар ар бир эмгегин калыстар тобунун сынына коюшту. Окуучулардын алдыңкы эмгектери келип отурат ушу Алтымышбаев мектебинде. Ушу бүгүнкү иш чарабыздын максаты бул мамлекет башчыбыздын тоо экосистемасын коргоо, ошондой эле айлана чөйрөнү сактоо указын ишке ашыруу максатында ушу мектептерибизде 1-класстан баштап 11-класска чейин окуучуларыбызга класстан тышкаркы иштерди, ошондой эле класстык сааттарда экологиялык тарбия берүү, айлана чөйрөнү коргоо боюнча бир топ иштерди жүргүзгөнбүз буга чейин. Анан ушу бүгүн ушу балдарыбыздын эң мыкты эмгектерин алып келип алып, ушу жыйынтык чыгарып, анан кийин астыңкы окуучуларыбызды сыйлап, ушундай иш чара кылган отурабыз. Бул негизги максатыбыз ушу балдарга табиятты сүйүүнү, жаратылышты коргоону пропагандалоо, аларга үйрөтүү. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, биздин Тоң жана Жети Өгүз аймагы буюрса бир жакшы долбоордун алдында турат. Кыргыз Республикасынын президентинин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук каталышындагы жарлыгын ишке ашыруу максатын көздөгөн бул көргөзмө сынакка райондун 30 мектебинин мыктылары катышты. Ар биринин максаты жеңишке жетүү. Негизги максаты ушул окуучуларыбызга мугалимдер тарабынан эко билим берүү жана ошондой эле ушул балдарыбызды жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо болуп эсептелинет. Балдарыбыз өзүнүн колунан келген жыгачтан, ошол эле пластиктен, целлофандан кандайдыр бир макеттерди жасап бул жакка көргөзмөгө келишти. Азыр ошол конкурс жүрүп жатат. Андан сырткары мугалимдер тарабынан тарбиялык ачык сабактар өтүлдү. Ар бир класстык өзгөчөлүгүнө жараша, мисалы ошол эле чоң 10-11 класстарга бул дүйнөлүк экологиялык проблема боюнча, ал эми 5-6 класстарга болсо ушул кагаз кантип жасалат деген темада тарбиялык сааттар өтүлүп, андан сырткары окуучулардан дил баяндар алынды. Бул биз макетти эжем экөөбүз жазадык. Бул макеттин жасаганыбыздын себеби тазалыкты сакташ үчүн жазадык. Жолдордун үстүндө асфальттар менен капталган, светофорлор коюлган, жана айылдын четинде тоолор бар. Аяка элдер эс алышат. Класстык сааттар, класстан сырткаркы иш чаралар райондо тынымсыз өтүп турат. Максаты окуучуларды мекенди сүйүүгө үндөө жана чыгармачылыгын арттыруу болуп саналат. Бул күнү дагы райондук мамлекеттик администрациясы, райондук билим берүү бөлүмү тарабынан алдыңкы окуучулар сыйлыктар менен сыйланышты. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мешенко, Тоң районунан.